Өзүм Ош обласы Өзгөн районунун Семизгел айылында төрөлгөм. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Үй бүлөдө 5 уул, 1 кыз. Баарыбыз семейный. Өзүмдө семейныймин, 2 балам бар. 2 баланын атасымын. 1 кыз, 1 уул. Азыр тапташы Ош тазалыкта айдоочу болуп иштейм. Саат 4-тө жумуш башталат. Эртең саат 4-тө барып, машинанын аякпайын карап, май сайын карап, жүргүзүп, бөлүнгөн участкага келебиз саат 5-те. 5-те рабочийлер келет, жумушту баштайбыз. Ушу жумушта иштегениме 3 жыл болду. 3 жылдай болуп калды. Бул айдоочулук кесипке кызыкканыман өзү кичинемен техникага жакындыгыман, атамды көрүп өскөндө ошо атам жанында жүрчү элем. Атам өзү да чоң айдоочу, стажы чоң. Мындай айтканда ата касып дегенде эме кылып анан. Бул жумуш башта деле чет жакта деле иштеп келгенбиз. Россияладык, Казакстанга чыктык. Өзүбүздө деле иш кылсак болот экен, жумуш кылсак болот экен. Азыр айлык маяна жакшы. Тазалык кызматкерлерине жакшы көңүл бурулуп атат. Мындай шарттар түзүп, жаңы техникалар келген. Мурункудай мурун аксакалдар бар иштеп кеткен, ошолор айтчу эле, мурунку эме кыйын депчи, ошо. Тазалыкта эме болот эле. Азыр акыркы жылдары шарт жакшы түзүлүп, мындай жаңы техникалар келип, мындай сортировочный эмелер салынып шаарыбызга. Жумуш кыйла жеңил. Балалыкта кыялданчу элек, анан атамдын техникага жакындыгынанбы, ошодон техникага кызык болду, техникага басымдуу болду, эме кызыгуу. Өзүм айылга барганда дагы, дем алыш күндөрү барганда да айылда техникаларым бар. Атамга аларды иштетип, дем алыш күндөрү. Бул кесипке эме кылганым, келгеним ошо Россиядан келип, үй бүлө кургандан кийин үй бүлө багыш керек. Бул иштен эч намызданбайм. Адал эмгек, бала чакан багыш керек. Мындай кээде рабочийлерге дагы, жүктөөчүлөргө дагы жардам берем. Мындай мусордон жиркенбей, ушу жумушта жүрүп, нан табып, ушу эмен жумуштун нанын жеп аткандан кийин адал эмгек ошого. Башка кесипте эле программистти да окуганбыз. Ага эми жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей. Бул айдоочулуктан бир өзгөчө кесип. Негизи бул жумушта иштегениме сыймыктанам. Биринчиден элдин кызматы, соопчулук. Элимбек, как мен өзүм балам катары көрөм, аябай жакшы бала. Адамга мээримдүү, өтө мындай адамгерчиликтүү бала. Биз мисалы мен чогулткан таштандыны келип алып атканда дагы грузчиктер болуп, эже кандайсыз деп машинасынан түшө калып келип 2 колдо учурашат. Мен ыраазымын, аябай жакшы бала бул бала. Өсүп, өнүгө турган бала. Тынбайт, жаш болсо дагы өз ишинин көзүн билет да. Аябай жакшы бала, адамгерчиликтүү, мээримдүү, эже кандайсыз чарчабай атасызбы деп түшө калып учурашып, ушундай. Кээде биздин шаардын тургундары, коноктору кээде ушундай шарт түзүп койгон жаңы контейнерлер, строй мусор салып коет контейнерибизге. Ошол моментте кичине рабочийлер кыйналып калат, машина алып келип тартып эме болгонда. Ошол моментте кыйынчылык болуп калат, ата башка кыйынчылык деле жок. Шаар тургундары ошо кээде строй мусор алып келип салып коюшат.
жерге чачып коюшат, ошол моментте эле кыйынчылык болсо. Азыр бүт шарттар түзүлгөн, ошо жаңы техника, шаардын баары жаңы контейнер, шарт жакшы түзүлгөн. Кыйынчылык да жок, жаштар келип иштесе деле болот, иштеңиздер келип. Айдоочулардын биринчи милдети бул техниканы таза кармаш керек, техниканы туура айдаш керек. Анан өз саатында өз участкаларын тазалап, өз саатында бүтүрүү зарыл. Бул биринчиден. Экинчиден коопсуздук ар биринин өзүнүн эрежелери өздөрүнө түшүндүрүлгөн айдоочуларга. Айдоочуларга азыр бир кездерде өтө оор болгон биздин айдоочуларга. Техникалар бузук болгон, эски болгон, 2 күн рейске чыгып көчө тазаласа 3 күн мотор кылып гаражда жаткан күндөр болгон. Азыр андай маселелер чечилди. Себеби техникаларыбыз бүт жаңы, Кытайдан берилген техникалар дагы мындай 5 жыл, 10 жыл өзүнүн эмеси менен берилет экен. Азыр техникаларыбыз баары жаңы. Буюрса андай маселелер жок. Мурун тазалыкта айдоочулар качат эле да. Себеби техника эски, 2 күн иштесе 2 күн мотор кылат, машина чачат. Азыркы жаңы техникаларда бардык мүмкүнчүлүк бар. Кондер бар, печка бар, радио бар, ысыкта ысыдым дебей салкын жүрөт. Азыр айдоочуларга жеңил, Кудайга шүгүр. Ошол нерселерге ар бирине бөлүнгөн, мына пластик, тамак аштын калдыктары, кагаз, айнек ар бирин өздөрүнө салса эле бизге ham жеңил болот, рабочийлерге ham жеңил болот. Чтобы жаңы техникага дагы, машинага дагы жеңил болот да. Керкилер биздикилер шаар тургундары аралаштырып салып коюшат. Жазып койсо да, эскертип койсо дагы кеп сала беришет. Биздин ишкана акыркы жылдарда көп ийгиликтерге жетиштик. Мисалы, биринчиден өзүбүздүн гаражыбызды, техникаларга болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баары чечилди. Техникаларыбыз жаңыланып, эми биздин ишкана өзүнүн бюджетинен, өзүнүн эсебинен техникаларды алып, мындай мусорду бөлүп таштоочу жайларды куруп баштадык. Азыр Ош шаарында 2 жерде ачып көрдүк. Өтө жакшы результат берип атат. Азыр ушул жерде, ушул учурда Масалиев көчөсүндө Центральный мечиттин жанында да курулуп атат. Быйылкы жылы, жаңы жылга чейин буйруса дагы 5-6 жерде ачылып, жалпысы саны 10го жетет буйруса. Бул өтө жакшы экен. Бирок элдерибиз кыялданабыз да, Кореяны кыялданабыз, Американы, Европаны кыялданабыз. Бирок өзүбүз көчөгө мусор ыргытабыз, өзүбүз строй мусорларды, башка чөп, чар тапканыбызды алып келип салып беребиз. Негизи мусордун да өзүнүн эрежеси бар да. Ошо эрежеси менен таштасак, эрежеси менен койсок, шаарыбыз таза болот. Азыр камера бар жерлер, анан ушундай сортировочный жерлер гана таза тура атат. Анан камера жок жерлерге биздин эл ушундай көнүп калыппыз. Строй мусорду деле портер менен алып келип түнү менен биздин эл акча төлөйт ошол үйдөн күнүмдүк мусорларды алып чыгуу үчүн. Бизде стройка кылса мусордун баарын алып келип, камера жок жерлерге же түнү көчөгө деле төгүп келе берген. Бул элдин ушу мусорго болгон, тазалыкка болгон маданиятын өстүрүшүбүз керек. Шаар таза болсун десек, ал өзүбүздөн экен да. Өзүбүз таза болсок, өзүбүз мусорду белгиленген жерге балдарыбызды да ошого тарбияласак, анан таза болот экен. Ишибизди саат 5-тен баштайбыз. Себеби өзүбүзгө бөлүнгөн участканы машиналар көбөйүп, адам көбөйгөнгө чейин тазалап бүтүшүбүз керек. Ошондой эле мусор машина келгенге чейин бардык мусорларды пакетке салып, жыйнап, даяр кылып, жүктөй турган, чачылбай турган кылып, жүктөй турган кылып даярдап гана беребиз. Биздин милдетибиз ошол. Мен ишимин несини жакшы көрөм, эрте менен эрте ишке чыкканда, себеби биринчиден өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы, экинчиден шаарыбыздын тазалыгы үчүн. Территория бөлүнгөн, Араванский западный, Черемушка деп коет. Эрте менен обход кылабыз ушу. Машиналар азымалда ушундай алып, эрте менен саат 5-те чыгып, ушуну обход кылабыз. Кийинкисинде рейстер бар. Ана да ушу график менен иштейбиз да. Биринчи күнү тияка эмеге барсак, кирпичныйге. Экинчи күнү ошол
машина базар дейт, смута деп бул тарапка барабыз. Бир жуманы 7 күндү график кылып берген, шаардын ар жерине участкалар бөлүп берген. Ошол жерлерге барабыз. Эрте мененки 2 рабочий, андан кийинки дагы 2 рабочий, кечке жумуш кылабыз. Кечке 3 рейстен 4 рейске чейин кылабыз. Саат ошо бир 7-8дерге бошойбуз. Андан кийин баргандан кийин гаражга киргенде мойка бар, мойкага алып машинаны тазалап, хлордон чачып, эме кылып, местасына коюп, эс алууга кетебиз үйгө.